жаштардын муунун талкалап атабыз. Жаштар окугандын ордуна алар акча табуу менен алек болуп калды. Эмнеге? Үйдөгү ата-энесинин талаптарын аткарыш керек. Эмне? Бир той бериш керек, же болсо аш бериш керек, же бир маареке, сиз айткандай юбилей болсун. Азыр шеринелер көбөйүп кетти. Ош тарапта мисалы гап деп коет. Ай сайын, жума сайын анын отуруштардын чеги да жок. Ал жерде аусындардын отурушу, тим эле бажалардын отурушу, классташтардын отурушу, аскерде бирге отурган кошуна отурушу, жоро отурушу, бунун чети жок. Ал отуруштардын оорусу мен алгач биздин түшүктө көп болсо, азыр түндүккө да келип, бирок түндүктө мунун да ысырап бир формасына өтүп, мен жакында эле угуп келдим, тай шерине деген түшүнүктөр бар экен. Жума сайын тай союшуп, ошондой шерине кылат экен. Ага катышкан бар, катыша албаган бар. Анан кыргыздар айткандай, казга теңелип, карган буту сынып деп, көпчүлүк адамдар ошол теңелип, курлай намыстын артынан акча табам деп, бала чакасын таштап, ошол маареке үчүн өмүрүн берип коюп атат да. Учурда бир реалдуулукту алабыз. Биздин жаштар көпчүлүк учурда Россияга барат дагы, мен көп байкайм, 500 миң, 600 миң таап келет. 1,5 жыл, 2 жылда, 2 жылда. 2 жыл өмүрүн коротуп, ошол 600 миң таап келип, бирок эмне үчүн барганын башында өзү белгилеген эмес максатын. Жөн эле акча табыш үчүн эл катары эле, эл кетсе мен да барып келейин деп барып 600 миң, 500 миң таап келди. Келгенден кийин эмне кылайын десе, аны акыл эстүү ата-эне, ай балам, бул акчаңа моундай бир жаңы бир иш башта, моундай иш кыл, бизнес кыл, же мондай кыл, өзүң өнүктүр деген ордуна баягы ата-энеси айтат, үйлөнбөйсүңбү, жашың жетип калды дейт. Албетте ал үйлөнүш керек дейт. Анан үйлөнөйүн десе, азыркы учурда акчанын куну учкан заманда ал акча бир тойго жетпейт. Бир тойго орточо менен 1 миллионго чейинки акча кетет. Демек, калган акчаны эмне кылыш керек? Банктан кредит алыш керек. Банктан кредит алып, той өткөзөт, анан элден келген кошумчалар менен жаап кетет деп ойлойт, бирок жаппайт. Өкүнүчтүүсү жаппайт. Анан кийин жаңы үйлөнгөн эки жубай 40 күн өтпөй туруп, экөө бирге бири-бирин жакшы тааныбай турган учурда алар эмне кылып атат? Тиги эки жашты кайрадан Москвага жөнөтүп атат. Барып иштеп кел. Баягы карызды төлө. Үйлөнгөн сенсиң, бирок жыргаган ата-эне болду. Аброю көтөрүлгөн ата-эне болду. Утуру баягы ортого чыгып кудалар деп акчаны кыстарткан да ата-эне болду. Баардык мактоону уккан да ата-эне болду. Бирок байкуш баягынын запкысыны, баягынын түйшүгүнү ким тартат? Баягы жаштар тартат.